2 günden keyin Galileya'da Kana degen ayılda bir üylönü toy bolup kaldı. İsa'nın enesi oşol jerde bolçu. İsa da şakirtleri bilen birge toyga çakırıldı. Şarap tügöngönde enesi Şaraptары tügönüp kalıptır. dedi. İsa enesine Бул ишти мага коюңуз. Кудайдын улуулугун көрсөтөр убакыт саатым али келелек. dep жооп берди. Деген менен enesi malaylarga Эмне десе, ошону кылгыла. dedi. Oşol jerde Иудейлердин dini saltına layık daarat alууга arnalgan ar birinin içine 10 çaka su sıyçu 6 taş idiş turar ele. İsa malaylarga alardı tolturuunu buyurdu. Malaylar idişlerdi suğa mel kalp kılıp tolduruştu. İsa alarga oşondan suzup alıp toy başıga alparuunu buyurdu. Tegiler oşonda yapıştı. Toy başı şarapka aylangan aligi sudan tatıp gördü. Bирок бул шараптын кайдан экенин билген жок. Муну суу сузуп алган малайлар гана билишчү. Той башы таң калды да үйлөнүп жаткан жигитти чакырып алып, баары адегенде шараптын жакшысын беришет да, коноктор кызып калган кезде начарын беришет. А сен болсо шараптын жакшысын ушул убакытка чейин сактап турсуң, dedi. Ушундайча İsa керемет жишаандарын алгачкысын Галилеядагы Кана шаарында жасап, өзүнүн улуулугун көрсөттү. Шакирттери болсо ага ишеништи. Андан кийин İsa энеси, бир туугандары жана шакирттери менен бирге Капернаум шаарына барып, ал шаарда бир нече күн туруп калды. Иудейлердин куткарылуу майрамы жакындаганда İsa Иерусалимге барды. Ибадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү. Arkandan kamçı жасап алып, соодагерлердин баарын кой, өгүздөрү менен кошо короодон кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын теңгелерин чачып, үстөлдөрүн оодарып таштады. Мунуңарды жоготкула бул жерден. Dedi ал көгүчкөн сатуучуларга. Атамдын үйүн базарга айландырбагыла. Ошондо Senin үйүңдүн камын жеп, ичим өрттөнүп жатат. деген ыйык жазуудагы сөздөр шакирттердин эсине түштү. Иудей башчылары Мындай кылууга кандай акың бар? Аны кандай кереметтүү жишаан менен көрсөтө аласың? дешти. İsa Бул ыйык үйдү бузуп көргүлө. Мен аны 3 күндө кайра тургузам. деп жооп берди. Иудей башчылары Бул ыйык үй 46 жыл бою салынган. Сен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузмакчысыңбы? дешти. İsa болсо ыйык үй деп өзүнүн денесин айткан эле. Ошондуктан İsa өлүмдөн кайра тирилген кезде
шакирттери анын ушундай дегенин эстешип, ыйык жазууда жазылган жана Ыйса айткан пайгамбарлык сөздөргө ишеништи. Ыйсанын Иерусалимде куткарылуу майрамы маалында кылган кереметтерин көргөн көп адамдар ага ишеништи. Бирок Ыйса бардык адамдардын ой ниеттерин билип, аларга ишене бербеди. Адам баласынын көңүлүндөгүсүн өзү деле билгендиктен, бирөөнүн адамдар тууралуу маалымат берүүсүнө муктажда болгон жок.